Так, 3 суроо. Мен эки жакты карабайм, өзүң ор. Бул жактан бирди, бул жактан бирди, бул жактан бирди. Адилеттүүлүк үчүн, Биринчи суроом сиздин студенттик кездеги эң чоң сабагыңыз эмне болгон жана кайда студент болсоңуз эмнени башкача жасамаксыз? Азыркы өзүңдү өзүң кууп жет деген сөз бар. Догоняй самого себя деген. Мисалы биз бир ишти кылсак экинчисин таштап коебуз да. Мен окууну бүттүм, англис тилин ошондон баштап үйрөнө баштадым. Ишим да кетип атат, бирок өзүмдү өзүм кубалап келатам да, анткени мен студент мезгилден баштап англис үйрөнүшүм керек эле. Ошондо студент мезгилдегерде тил үйрөнгөндө мен дагы бир Гарвардга тапшырат элем да. Чын айтайынбы? Ошон үчүн кыла турган ишти эмтен кыла бергиле. Анан экинчиси студент мезгилде сүйбөй эле коюш керек экен. Бирок бизде тескериси сүйбө десең сүйөт да биздикилер. Ошон үчүн кылба дебеш керек да. Сүй, бирок сабагыңдан начарлайсың. Спортко бара албай каласың. Анча-мынча акчаң жок болсо, 8-мартта кыжылат болосуң, стресс болосуң. Тарынып тултуйуп пылтыйып койсо болду, эчтеке аппетитиң да келбей калат. Бул жанагы клиптерде, кинолордо сүйүү бактылуулук. Чыныгы жашоодо мен канча адамды көрдүм, жыргап кеткен эч кимди көргөн жок. Ошон үчүн үйлөнүүгө 1 ай калганда ойлоно турган маселе. Ошкул тапшырганмын. Неге билесиздерби? Бишкекте окугум келген, бирок ал заманда кыйын заман болчу. Мен атам менен апамды кыйнагым келбеди. Жол акы издеп, самолет, бул жакта кымбатчылык, квартира издеп, өздөрү келип кетебиз деп, мен барып келишиме кыйналбасын деп, атам менен апамды аяп ошо жакта калгам. Бирок ушуга Кудайга шүгүр дейм. Ар бир нерсенин жакшы жагы бар, жаман жагы бар. Бирок ошо жакта окуп, ошо жакта чоңойгоныма Кудайга шүгүр, мен тагдырыма аябай ыраазымын. Балким Гарвардда окуган балдарды эле көрүп атам. Ал жакта жүргөн менен бул жактын менталитетин унутуп калат экен. Бул жактын өзгөчөлүгүн унутуп калат экен. Тамырын унутуп калат экен. Ошон үчүн биз бир эле билимдүү эмес адам бололу да. Кыргыз бололу, адептүү бололу, мусулман бололу. Бардык жагын тең ала кетели. Анан кызмат кылганды билели, адепти билели, улууга урмат, кичүүгө ыза иши кылып, бардык жагын алга жеткиле. Кемели келип турган деп коет го, толуп турган адам бололу да. Толгон айда адам бололу. Чоң рахмат. Так, микрофон бияктан, бир максатым сиз менен жолугушуу болчу. Жолугушуп турам. Модулдан чыктым азыр. Сонун болду. Максаттарым деле орундалды десем болот. Экинчи максатым ошол биз айыл жергесине сөз бергенбиз да. Айылың каякта? Аксыда. Аксынын кайсы жери? Жиргетал. Азаматка ажуулук, графикке киргизсин. Мен барып берейин кызым, Кудай кааласа. Иншалла. Анткени мындай нерсе бар да. Адамдын адамда акысы бар. Биринчи чакырган жерден калба дейт, өзүң басып барба дейт. Экинчи ооруган кишиден кабар алып туруш керек. Бул дагы адамдын алдындагы адамдын акысы. Адам өлүп калса жаназасына барыш керек. Чүчкүрсө ярхамухаллах деп коет, туурабы? Муктаж болуп бирдеке сураса бер, колуңда болсун. Адамдын акысы. Атайын ушу кызым суранып атат, бирок кызым графикти карайлы, балким күн жылуураак болсо. Анан барганга жараша бир 3-4 жерде уюштуруш керек экен. Бир мектепке жолугуп баса берсең, анан кийин бияка кел, тияка кел. Сен атайын эле барбай койгондой тартып калат экен да. Кечээ сен Баткенге жазышты, келесизби деп, график бара албайм десем, баягы келбей кетип калган тартып калат экен да. Ошон үчүн бул чоң рахмат. Кудай кааласа. Ошол тилегиңе рахмат, ниетиңе рахмат, ушундай ыхласыңа рахмат. Ушундай кызмат кылайын деген сенин максатыңа рахмат. Кудай даражаңды көтөрө берсин кызым, Сенин кадырыңды билген бирөө түшүп келсин. Дагы. Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Негизи бүгүнкү күндө Кыргызстанда университеттер чындыгында өнүгүп келатат. Жогорку деңгээлде өнүгүп келатабыз. Бирок көпчүлүк 11-класстын бүткөн жаш өспүрүм жигиттер жогорку окуу жайга окусакпы, же болбосо курстарды эле окуп билим алсакпы деген илтиптөө болуп атат да. Эми ушул жигиттерге сиз кандай кеңешиңизди берет элеңиз? Эгерде университет действительно баягы жогорку деңгээлде билим берет, диплом берет деген университет окуш керекпи, же жеке өнүгүү жаатында, өзүн өнүктүрүү жаатында ушул тармакта алып кетсе болобу? Сонун суроо. Балам, эгерде максатың диплом болсо, билим болбосо, анда кыска курстарда окуй берсең болот. Бизде 5 жыл убактысын кетирип жүрүп эле диплом үчүн жүргөндөр бар. 4 жыл, биз 5 жыл окуганбыз да. Анан дипломду алып алгандан кийин Москвага барып таксовать этип жүргөндөр бар, башка тармакка кеткендер бар. Бирок бир өкүнүп калба да, балким кийин саясатка бараттыр. Саясатка барса жогорку билим аябай керек, диплом керек. Ошондой жагдарын ойлосун да.
Бирок баары бир мен билимди тандайт элем. Бирок чыныгы билимди тандап айтат элем. Кыргызстанда бир мен билгенден 3-4 эле университет бар, чыныгы билим берген. Кайсы жерде коррупция болсо, ошол жерде чыныгы билим жок. Адилеттүүлүк жок жерде да билим жок. Мисалы, жакшы окуган бала менен жаман окуган бала бирдей эле баа алса, каалайсыңбы, каалабайсыңбы, жаман окуган баланын шагысын, жакшы окуган баланын шагысын алат. Азыр Кудайга шүгүр коррупция менен күрөш болуп атпайбы? Ошол университетке жетет деп ойлоп атам. Бирок кеп ал күрөштө эмес да, кеп мына жактын өзгөрүшүндө да. Жүрөк өзгөрүш керек, ой өзгөрүш керек. Адамдын ой өзгөрбөсө, адамды ой бузуп коет. Эмне үчүн адамдар түнкү клубка барат? Себеби алар ойлойт, түнкү клубка барсам эс алам. Ой ошондой да, ишенич ошондой. Эң кыйын нерсе ойду өзгөртүш, ишеничти өзгөртүш. Ошон үчүн балам кара, жөнөкөй эле байлык маанилүүбү, билим маанилүүбү дегенде Азирет Али жооп берген. Билим маанилүү, анткени байлыгыңды сен коргойсуң, билимиң сени коргойт деген. Бул бир. Экинчи, билим менен өкүм чыгарасың, байлыгың өкүм чыгат деген. Байлыкты берген сайын, иштеткен сайын азаят, билимди иштеткен сайын көбөйөт деген. Билими бардын жанында жакшы адамдар топтолот. Байлыгы бардын жанында акмактар топтолот экен да. Анан байлык касты көбөйтөт экен, билим досту көбөйтөт экен. Билим бардык кемеге байлыгың ташып барасаң, кеме чөп кетсе да сен менен кала турган нерсе да, сен аман калсаң. Бул башыңдагы, жүрөгүңдөгү нерсе. Ошон үчүн кара, Адам алейхиссалам жаратылган мезгилде уят, билим, акыл үчөөнү чакырган экен. Чакырып туруп, бирөөсүн танда дегенде Адам алейхиссалам акылды тандаган экен. Ошондо уят менен илим өтпөй калдылар, кеткиле десе, жок, акыл каякта болсо биз ушактабыз деп, үчөө үч жерге жайгашкан дейт да. Бири акыл башка жайгаштыр, уят көзгө жайгаштыр, ошон үчүн көз сактайлы. Ал эми илим жүрөккө жайгаштыр. Ошон үчүн балам, жакшы университетти тандап, билимди алып алыш керек. 5 жыл. Анан араганда да азыр мурда андай эмес эле, азыр иштеп эле атпайсыңарбы? Окуп эле атасың, иштеп эле атасыңар, туурабы? Бирок менет кылсаң ыратын көрөсүң. Бир күн ошол кагаздын деле мааниси бар да. Балким андан ары магистратурага баргың келет, тил үйрөнүп алып туруп, PhD-ге баргың келет. Анан ошондо дипломуң болбосо сен менен эч ким сүйлөшпөйт. Анан бирок чыныгы билим. 5 жылда жалаң эле сен теорияны окубайсың да. Мисалы мен риториканы окудум, теория госправаны окудум, уголовное право, гражданское право, конституционное право, зарубежных стран, компаративистика баарын окудум. Азыр мен юрист болбосом дагы пайдасы тие берет экен. Анткени бул ойду өзгөртөт экен да, ой чабытын кеңейт экен. Ошон үчүн китепти окуй бергиле, китеп менен дос болгула балдар. Күн сайын мына 2 күндө 2 китепти окуп койдум мен. Бири Аргендин китеби, не деген китеп? Түн жамынган ураза. Дагы бирөө Жан Кербез деген китеп. Неге билесиңерби? Ошончо китеп турса дагы мен кыргыздын жаш жазуучуларын колдогум келди. Кыргыздын жаш жазуучуларын анан кече видео кылып тартып жөнөтүп койсом, Арген кайра мага сториске чыгар деген экен, сториске чыгарбайм. Ошон үчүн мен сториске мындай акча менен чыгарбайм. Кейжи Кадырбеков ал башка бирөөлөр иштетет, анча мынча реклама ачып кетет, ойлоп жүрөгүл, агай эмне сиз эт рекламалап атасыз. Мен эмесмин ал. Бирок официалда андай нерсе жок. Бирок жаштар эгерде коюп бер десе, китеп жазасыңарбы, иш чара кыласыңарбы, жакшы демил көтөрөсүңөр, мен жөн эле коюп берем сторисиме. Сүйлөштүкпү? Кудай кылсын. Рахмат. 3 суроо болдубу? Болду, Сен мен ушундай менен келдим да. Алхамдулиллахи раббил аламин вал акибату лил муттакин. Ассалату вассалам аля расулихи Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Киргенде саламсыз сөз баштаба. Анан баратканда колдон келсе, бирибизди кечирип, жүрөктөрдү тазалап, эмне себептен дегенде, эгер идиш аяк таза болбосо, ага чай куйбайсың. Таза стакан, таза чыны болбосо, ага сүт да куйбайсың, суу да куйбайсың. Эгер жүрөгүң таза болбосо, жараткандын нуру кирбейт. Ошон үчүн жүрөктөрдү тазалап кетели. Менден өтсө кечириңиздер, сөздөн, көздөн өтсө кечириңиздер, амалдан, кадамдан, мамиледен бир ката кетип калса кечиргиле. Анткени мен пендемин, кээде адашам, кээде туура. Ошон үчүн бирибизди кечирип жашайлы. Жараткан Аллам чексиз мактоо берген сага болсун. Салам салаваттар сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга болсун. Улуулар Алла таала батасына ажыратпа. Айтат го, көлүң балыктуу болсун, карларың баталуу болсун деп коет. Мен кар эмесмин, бирок баталуу боло берейин. Жүзүңөр жарык болсун. Сөзүңөр өтүндүү болсун, ден соолуңар чың болсун, маанайлыгыңар жарык болсун, келечегиңер кең болсун. Кудайым өзү колдоп, өзү коргосун. Эч кимге кар кылбасын, зар кылбасын, кор кылбасын. Жакшы күндөрдү, түндөрдү, шериктерди, ойлорду достордун насип этин, жаман күндөрдөн, түндөрдөн, шериктердин ойлордон өзү сактасын. Ошол жерде кыздарыбыздын бешинесине кадырын билген, сыйлаган, урматтаган, тектүү, эстүү, сүйгөн, сыймыктанган, берекелүү эр азаматтар болсун. Тикесин тиктип бере туралы. Ал эми жигиттерибизге сабыр канаттуу, жаман жасып, жакшыны ашыра турган, күлүп жайнаган, кабак кашы ачык, тарбиялуу, ыймандуу кыздар болсун. Жакшы чөйрөнү тапкыла, жакшы чөйрө аркылуу ийгилик тапкыла, жолуңар ачылсын. Ата энеңердин ак батасын алгыла, элдин журттун ак батасын алгыла, укум тукумуңардан аалымдар, уламалар, олиялар көп чыксын. Анан айындарым, ошо 6-күн, уктай турган күн, эс ала турган күнү баарын таштап коюп, жыйынга келипсиңер.
жараткан силерден ыраазы болсун, ар бир кадамыңарга береке берсин. Менин батам, менин ыраазылыгым силер менен. Кудай колдосун, коргосун, көздөн сөздөн сактасын. Бул дүйнөдө бактылуу болгула, акыретте да бактылуу болгула. Акыретте сураксыз бейишке киргиле, ушул бейиште, ушул күндөрдө эстеп баарыбыз чогулалы. Роббана атина фид дунья хасаната ва фил ахирати хасаната ва кина азаббан нар. Бирахматика. Чоң рахмат.